Seni кийип алган атат. Аллах сени кийип алып иш кылган атат. Курандагы так чыгып атат. Өлгөндөр тирилип келет. Анан Кудай менен беттешет дейт. Мына мен тескеп соттойм. Эгер өссөң, мына ушу жерде өткөндө өттүк го мына. Түбөлүктүүлүк деп. Мына өлбөстүк, түбөлүктүүлүк. Ушу жерде бейиште өлбөй жашап калган атасың. Кудай мына арбай келип адамды кийип атпайбы? Кудай келип арсылайды кийди. Эми Арстаналай ар бир адам менен отчет эсеп кылат. Арсналай жок, Арсналайдын корпусун арбай аалам кийип алды, чоң аалам. Анан ошондо ким бейишке кетерин, ким тозокко кетери аныкталат дейт. Бул жерде да так берилет. Эгер өссөң, түбөлүктүү бейиште жашап каласың, жерде эле деп берилет. Мына табият бейишке айланды. Кана жайдын аптабы жок. Азыр жайдын толуп турган мезгили. Кыштын чилдеси жок. Дагы оңолуу болот. Табият эле жашыл болуп калган жок. Эшке чыгып, денеңди бир бошотсоң, асманда ушунча бир жан дүйнөң бир бейпил тынчтыкта болуп атат азыр. Көрсө асмандагы мына жаннат дүйнөнүн энергиясы, тынчтык дүйнөнүн энергиясы жерге түштү. Ошентип айланайым Молдеке, мени менен бет келесиң эртең. Мени менен беттешесиң. Илим алып, улуулукка калыптансаң, бейишке өтөсүң. Болбосо өлүп, түбөлүктүү тозокто каласың. Жети катар жерге түшүп кетесиң. Ошентип бул дүйнө жоюлуп кетет дагы. Адам көккө, табият бейишке айланып, кана эки дүйнө калат деп берилет бул кыргызчылыкта. Мына Кураныңызга ишенесизби? Курандын аягы ушундай бүткөндөй бул жерде да так. Кыргызчылыктын аягы да мына ушинтип берилет. Адам боштондукка чыгат, рамкага түшүп алганбыз. Улуулукка, арбайлык жанагы. Арбайлар тирилип келет дегендей, өлгөндөр тирилип келет деген туп-туура. Бул жерде туруп атпайбы мына? Арбай тирүү деп көрдүңүзбү? Тирилип келет дегенди айтып атат да. Өлгөндөр тирилип келет дегенди мына арбай тирүү дейт, аны сен көрө албайсың дейт. Арам акыл оюңду жай албайсың, андан көрө көөдөнүңдү көктөндүр. Акыркы заманда арбай менен адам экөөнү бөлө албайсың. Карасаңыз мына. Тирилип келди. Ата жолунда тирилип келип бата берип атпайбы, багыт берип атат. Азыр сен боштондукта улуулукка өтсөң, сени кийип алып атат да, сенин эски жаның жоголуп мындайча айланып, сен бейиште жашап калган атасың. Ошон үчүн мына боштондук, улуулук деп атканы болсо, ушунчукпастык жаратуучулук. Анан ошондон өлбөстүк, түбөлүктүүлүк бейиште жашап калган атасың. Куран китебиңе ишенсең, мына аягы ушул болуп атат. Адамдын жан дүйнөсү жарды болгондуктан алар ойлогон, көрдө жатат, оң жагынан терезе ачылат, бейиш көрүнүп, сол жагынан тозок көрүнүп турат. Ал бая корпус гана түшүнүгүн болгон, теланы. Жок. Жан асманга кеткен, мына кайра кызматка келди. Аккууну ал утурумдук гана кийип атат. Бизден илим алганды түбөлүктүү кийип атат. Ошон үчүн келгенде эле денесин бошоттуруп энергия өткөргөндө башка периште, пенде келип периштеге айланып кетет деп берилет Арстаналайга келгенде. Оорукчан келип ооматын алып кетет дейт. Кырсыктап келип чыныгы кызматын алып кетет да кутулат дейт. Мына менден илим алгандар. Ал аккуудан 10 эсе бийик. Анткени ааламдын сырын билет. Арбай менен иштешет, коркпойт алар. Алар жаратуучу. Мына Кудай жаратуучу болгонбу? Мына Арстаналай дүйнөгө тагдыр буйруп атпайбы? Венесуэланы кароого алып койдум. Мен Кытайды соттодум, орусту соттодум деп. Молдо Кожону соттодум бүгүнкү күндө. Жээнбеков, Бабанов жана башка президентке кандидат койгондордун баарын соттогон. Себеби улуу Кыргыздын улуулугун билбей атат. Улуу жолуна жолтоо болуп атат. Улуу күчтөрдүн улуу ишине жолтоо болуп атат деп мына. Не болуп атат? Атамбаев да бар ошонун ичинде. Бул жерде жөн эле майдаланып атат депутаттар. Атамбаевди камайлабыз, камайлабайбыз. Камалат Атамбаев эртелер кечтир. Анткени ал менин чечимим.
Мына урматтуу улуу журтум,